Облус боюнча мектеп директорларынын бош кызмат орундарына компьютерлик тестирлөөнүн 3-этабына жалпы 38 адам документ тапшырып, 25 сынакка катышты. Тестте бардыгы 80 суроо болсо, андан өтүүгө 1,5 саат убакыт берилди. Катышуучулар билим берүүдөгү менеджмент, педагогика, психология, билим чөйрөсүндөгү мыйзамдар жана маалымат технологиялар боюнча суроолорго жооп бериши керек. Белгилей кетсек, конкурс билим берүүнүн сапатын баалоо жана маалымат технологияларынын улуттук борбору тарабынан уюштурулууда. Üçüncü etap жүрүп атат. Директорлар боюнча бизде всего тапшырган 38 кандидат болчу. Ваканттык место болсо бизде 25 допуск кылышты. 27 допуск калды. Андай себептер менен документтерди кабыл албай, бирөөсү албай, срок справкаларын срок өтүп кеткендиктен 13 адам бул конкурска уруксат ала алган жок. Азыр бүгүнкү келгени 25 катышкан, экөө балык чыгышкан, экөө кандайдыр бир себептерден келе албай калышкан. Мектеп директорлорун тандоо конкурсунда адамдык фактор аралашкан жок. Бүгүнкү күндө облус аймагында бардыгы 19 ваканттык орун бар. Тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча эң көп балл топтогон жана 60 босоголук пайыздан өткөн катышуучу жеңүүчү болуп табылат. Мектеп директорлорун тандоо сынагы ачык өтүп жатканын агартуу тармагынын өкүлдөрү белгилешти. Сколубасы боюнча 5 жылдан жогорку стажы бар мектеп жетекчилери ушу тест берүү менен кайра жаңы орундарга мектеп директорлорунун тест берүү жүрүп жатат. Бул биринчи жолу эмес, бул республиканын барлык аймактарында жүрүп жаткан атайын өзүнүн иш графигине ылайык болуп атат. Бул 3-чү этап болуп саналат. Бүгүнкү Скол облусу боюнча ошол 5 жылдан стажы жогору болгон мектеп директорлорунун ордуна 17 орун болсо, ошол 17 орунга 24 орун бүгүнкү тест берүүдө. Бул мындан ары топтобостон ошол кимге 5 жыл стаж болгон директорлор өзүнүн графигинин негизинде ошол тесттер жүргүзүлөт. Айта кетсек, президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык директорлор 5 жылдык мөөнөткө дайындалып, андан ашык иштегендер кызматтан алынат жана мындан ары билим берүү мекемелеринин жетекчилери сынактык тандоонун жыйынтыгы менен 5 жылга дайындалат. Мерим Усубаконова, Нурдин Урманбетов, Сергей Мищенко, Каракол шаарынан.